Кыргыз-казак достугун бекемдөө максатында ар багыттагы иш-чаралар өткөрүлүп келет. Казак элинин таланттуу акыны Маржан Эршунун «Жүрөгүм» аталышындагы китеби кыргыз тилинде которулуп, бет ачары жана жалпы чыгармачылыгына арналган иш-чара болуп өттү. Кыргыз тилине которулган акын жана драматург Алтынай Темирова. Биринчи жолу кыргыз тилине которулуп атат. Кыргыз элине биринчи жолу таанылып атат. Ырлары биздин акындардай эле лирика, уламыштар, жомок, поэма дегендей. Бирок баягы казакчыттанган ырлар экен. Казактын кара өлеңү деп коет го. Анан бирок албетте бүгүнкү табитке бүгүнкү күнгө жараша өзүнүн баягы акындык мени бар экен. Мен үчүн өтө деле кыйын болгон жок, анткени мен бала кезден казак тилин билип чоңойдум да. Казак адабиятын көп окудум, котормолорун оригиналын деле окуп жүрчүмүн. Анын үстүнө биздин тилге окшош келет. Анан түшүнбөгөн кээ бир сөздөр болду. Такырманысы башка неменен келип чыккан сөздөр. Аларды сөздүктөн карап аттым. Жүрексиз адам болмойт өмүрдө. Сонун ичинде акындардын жүрөгү ерекше нәзик болот. Себеби бул дүйнөнү акын жүрөкпен кабылдайт. Акын жүрөкпен түшүнөт. Сондуктан мен ойлойм, осы китабым жүрөктөргө жетсин деп осындай такырыпты койгон эдим өзүм. Осы өлең китаптын ичинде жүрөк деген өлең бар. Акын жүрөк булардан. Тоңамба, күйембе, талса да билегим, токтама жүрөгүм, акын жүрөкпен өмүр сүремин. Сүрүндүм, куладым, кимдерге унамай, кимге унадым. Тирлик дегеннин токтамас сынагы, өзүңдү тыңдасын көзүм мен кулагым. О менин кичкентай жүрөгүм, киелим, өлең боп төгүлүп, өлең боп өрүлүп, кыйын сәттерде мени сүйөдүң, жүрөгүм, реңим, лебим. Казак акыны Маржан Эршу чыгармачыл чөрөдө көптөгөн жылдардан бери эмгектенип келет. Кылган мээнетинин акысы кайтып, бир катар сынактарда жеңүүчү аталып, сыйлыктарга ээ болгон. Казакстан Жазуучулар союзу менен Евразия Жазуучулар союзунун мүчөсү, филология илимдеринин кандидаты, түрк тилдүү элдердин поэзия фестивалынын жеңүүчүсү. Жүрөгүм деген ырлар жыйнагы чындыгында бул эки акындын табиятын аябай ачып берет экен. Мен ошо өзүм изилдөөм жүргүзүп атып, адабий анализ жасап атып, бир нерсеге көңүл бурдум. Маржан Эршунун жазган ырлары ушунчалык жеңил, жөнөкөй, ушунчалык бир назик саптар экен да, өзүнүн табиятына жараша. Ал эми аны которгон Алтынай Темирова ушунчалык баягы өзүнүн табиятына баары бурулуп кетет экен да, ал котормодогу жеңил саптарды күчтүү саптарга айлантып, бүдөмөк болуп калган жерлерин бүт толуктап, ушунчалык бир ажайып чыгармага айланткан котормочунун эмгеги абдан чоң бул жерде. Маржан Эршу Аек Каймана аты менен бир катар чыгармалары жарык көрүп, өзүнүн өзгөчөлүү стили жана мазмундуулугу менен окурмандарын тапкан. Анын Даркан өмүр, ыр жүрөк, Таңкы шык, Жалбырак өмүр, Чырак, Орозбай би жана башка китептери жарыкка чыккан. Күндөр өтөт, куштар жетер, алмашар сан түздөргө, ойлоп мени сагынарсың, өрөмеске түшкөндө. Сен окур деп жаздым ырды, аппак кардын бетине, көздүн жашы тамып кетти, о, ак кагаздын четине дейт. Мен ошону бүгүн айтып кетмекчимин. Бул албетте абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз-казак ортосундагы эки элдин ортосундагы достукту бекемдеп, андан ары чыгармачылык байланышта болгону баарыбызды абдан кубандырат. Маржан Эршунун «Жүрөгүм» аттуу ырлар жыйнагы кандай чыккан? Мына ушул Алтынай Темированын котормосу менен бул жыйнак көркүнө чыкканын мен баса белгилеп кетким келет.